Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Биз бүгүн бул чыгарылышта ден соолук боюнча сөз кылабыз. Андыктан назар салып туруңуздар. Мен Баткен шаарындагы Баткен районуна караштуу Бужун айылына келдим. Бул жерде бүгүн ковидке каршы вакцина саюу иштери башталды. Ошол вакцинаны алганда ден соолукка кандай пайдалуу, зыяны жокпу, бүт баарына сиздерге ушул чыгарылышта невропатолог врачтан маалымат алып берем. Андыктан назар салып күзөтүп туруңуздар. Мен ушул Бужун айылында жайгашкан ооруканага келип калдым. Бул ооруканада айылдын элине атайын вакцина саюу жүрүп жатыр. Вакцинанын зыяндуулугу, пайдалуулугу боюнча врачтын өзүнөн маалымат алабыз. Биз азыр врачтын алдына келдим. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жумушуңуз жакшыбы? Жакшы. Вакцина алуу башталды да бул айылда дагы. Коронавирусқа каршы эмдөө иштери жүрүп жатат. Биздин номер 5-нчи дарыгерлер тобуна Бужун айылы менен Карабалак айылдар карайт. Мурда күнү 400 доза Бужунга келгенбиз, 200 доза Карабалакка алып барганбыз. Уже азыр жасалып жатат. Тез аранын ичинде ушуну аткарышыбыз керек. Биз эми Бужун айылынан 3 прививочный пункт ачкан атабыз. Эмдөөчү пункттарды Калелинге ачабыз, Ынтымакка ачабыз, центрде болуп туруп 3 пункт ачабыз. 3 пункт ачылат демек жакында. 3 пункт ачылып, ошол жерде медициналык кызматкерлерди бөлүп, ошол жеринде элге жакыныраак болсун деп ошол жака ачкан атабыз. Андан тышкары азыр уже военный час бар биздин ушул айылда. Ошол военный часка биз врачтардын, медсестраларды бир бригадага жибердик. Ал жерде өздөрүнүн медпункту бар, медпунктка ошол жерде аскер кызматкерлерин, командирлерин баарын чакырып эмдөөдөн өткөрөбүз. Мына организацияларга атайын топ кылып жибердиңиздер, э? Жок, организация мисалы таможня жакын өздөрүнүн келип алып кете берет. Часта аябай көп. Солдаттар көп, бул жерге келген тыгылып калбасын деп биз бригада уюштурдук, выездной. Выездной бригада жибердик, врач, медсестра, санитария кылып бригада жибердик. Улар ошол жеринде жасайт, бүгүн жасайт, кечпиз эртең жасайт, кечпиз бүчүн жасайт. Кыскасы бардыгын өткөрүшкө аракет кылып атабыз. Мына биздин Кыргызстанда чындыгында азыр кийинки убактарда коронавирус аябай көбөйүп кетти. Баткен 2-нчи орунга чыгып кетсек, жаңылышпайм менимче 100дөн 2-3-4 күндөн бери 100дөн ашып атат. 115, 118, 115 ушундай болот. Бишкектен кийин, Чүйдөн кийин биздин Баткен улус болуп калат. Ошого байланыштуу биз иштерди күчөтүп, эмдөө иштерин күчөтүп атабыз. Элдердин баарын чакырып келет дедим. Чакырмакчымын да. Прививканы алыңдар, прививканын зыяны жок. Прививканы алгандар 70%-тан 98%-ке чейин гарантия берип атат. Оорубайт ошолорчу. Эгер колкуктан ооруп калса жеңил түрүндө өтөт. Сөз жеңил түрүндө. Прививканын пайдасы биз мына жылда медработниктер гриппке каршы алабыз да, медработниктер мугалимдерге жасайбыз. Ар кезден контингенттерде. Алар чындыгында эле оорушпайт. Оорушса жеңил түрдө өтүп кетет. Мына ошондой эле мына коронавирустун вакцинасын алсаңыздар жеңил түрдө өтүп кетет, даже өзүңүздөр билбей калышыңыздар да мүмкүн. Коронавируска эмдөөдө 2 этаптан турат. Мисалы үчүн мына бүгүн 16-июлда алса, 20 күндөн 28 күнгө чейин ошолар алты экинчисин алыш керек. Ошону менен иммунитет күчөтүлүп, ар кезин бая коронавируска каршы күрөшөт. Жакшы, демек бизде эл кандай кабыл алып атат азыр? Келип вакцина алып аткандар болуп жатабы бул айылда? Көпчүлүк экен, өздөрүнүн ыктыярлары менен келип алгандар да бар. Анан албайбыз дегендер да бар. Мына социалдык сеттерде ар кандай сөздөр чыгып атпайт. Пайдасы жок экен, тигиндей экен, мындай экен, чипсирет. Кандай комментарий берет элеңиз? Мен айтат элем, чипсирет деген болбогон жомок. Кээ бирөө түшүнбөйт да ушу вакцинаны чипсирет эмне кереги бар мамлекетке? Ооба. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө күрөшүп атат мына коронавирус менен. Бүткүл дүйнөнүн күчү жетпей атат. Аракеттенип атат. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде, өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде биздин эң ишенгени ушу вакцинация. Ошону менен элибизди сактап калсак болот да. Эгер вакцинация болбосо
быйылдан кийин да ооруп калышын. Ошол үчүн быйыл эгер биз 70-80% населениени камтып алсак ушу вакцинация менен, анда бизде гарантия болот да, значит, мына массовый оорулар азаят. Çok massовый болбойт да, биринсени болушу мүмкүн, ага эч ким гарантия бере албайт. Массовый мында кыйналып ооруп эмелер болбой быйыл эгер Кудай буйрса. Ошол үчүн өнүккөн мамлекет бар, өнүгүп келаткан мамлекеттер бар, баары жапатырмак вакцинация алып атат. Вакцинация жетиштүү түрдө бар. Аны келди. Бул жана айына жетишет да, демек. Азырынча 400 доза келди, биз дагы аз да келет. Кудай буйрса дагы келет. Биз жок дегенде 80% өткөрүшүбүз керек да бул айында. Өткөндө да бир 400-200 келген, 200 бердик. Мына Карабалак айда бир факт бар. Ага да 200 дозаны бердик, алар да жумуш өткөрүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, телевизордон көрүп атасыздар, башка да атасыздар. Шаарда бир шекте, мисалы үчүн паркта, башка жерлерде уюштуруп атат. Ушул зарыл болгон үчүн уюштуруп атат. Шуну алыш керек. Мына коркпогула, эч кандай опад экен, чипсирет экен, анан кайта ооруп калат экен. Эми 98%, 90%тен 1%, 2% калат да. Ошолор ооруп калышы мүмкүн. Повторный. Организм слабый болгондо. Өтө слабый, иммунитети слабый адамдар. Калгандар карантинде. Демек, бул вакцина алгандан кийин адам иммунитети оору менен күрөшөт. Адамдын иммунитети оору, баягы вирус келе турган жерди баягы вакцина ээлеп алат да. Ээлеп алат да, кийин келген кабыл албайт. Эгер анча-мынчасы өтүп кетсе, жеңил түрдө өтүп кетет. Вакцинаның эң пайдасы ошо. Мындан башка бизде жок. Жол жок. Мында вакцинасынан башка. Бул вируска дүйнө жүзүндө дары жок, фактически. Вирус бул. Ошол үчүн симптоматический лечение бар, кыйнал лечение ошо. Организмге эч кандай зыяны жок, а? Лечение кылгандан көрө алдын алуу жакшы да. 100 эсе 1000 эсе арзанда чөп мамлекетке да. Өзүбүзгө жакшы болот. Прививка алып койсо оорубайбыз, дары албайбыз, укол албайбыз. Азыр өткөн жылдын мисалын айтып көрсөк, кайда дарыларды эмелер чыгып кетти, ошолор таба албай жетишпей кыйналып атышты. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз уже түшүнүп эме кылып жакшы уюштуруп атат. Өтө тяжелыйлардан тяжелыйларын жаткырып атат. Жеңил түрлөрү, орто жолдору күндүнө дарылап атат. Мына семейный врачтар, медсестралар карантинин бар текшерип, карантин уюштуруп атабыз. Бул айылдан, урматтуу дарыгер мырза, бул айылдан дагы катталгандар болду ковид менен ооруп. Бул айылда адырдан убакытта эле 7-8 ооруп атат. Жаткандар бар, үйдө дарыланып аткандар бар, бизде учутту турат. Ошолор контактыларын бар, анаш алынып атат, рентген салып көрүп атабыз. По показаниям эмеси болсо, рентген талап кылынса, эми бардыгында рентген сала бербейбиз, просто показания болсо рентген салып көрөбүз. ТСР азыр болсо биздин ТСРди алып атат, эмеди алып атат, ТСРди. Мурда 2-3 күндө чыкса, быйыл мына 1 сутканын ичинде чыгып атат. Бүгүн тарса, эртең апкечен жетиң билесиң, көңүл билинет. Демек, элди чакырып кетесиз вакцина алууга. Вакцинаны келип алыңыздар, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга, бала чаканын, кошну конунун, тууган уруктардын ден соолугун, өзүңүздүн ден соолугуңузду ойлосоңуздар, келип алыңыздар. Мен суранып кетет элем, чакырат элем ошого. Эч кандай зыяны жок, Эч кандай зыяны жок. Побочный явлениянын бирден болду деген жок. Баягы бир нерсени айтып атпайбы, тигиндей болуп тур, мындай болуп тур. Ал болбогон ушагалар. Мисалы үчүн 90га кирген киши вакцина алып туруп, өтсө ушу вакцинаны өлтүрүп коюп атат. 90га кирген кишилер азыр эмне болду? Ошого чейин ошолорду айтып атышат да, мен күлгөн жер ошол жер. Туура. Ошо эми мурда оорулар бар, өткөн туберкулез бар, өтүшкөн оорулар. Ага алтындан дары койсоңдар айыгыш кыйын да. Эми ошону айтып атпайлар эмеде ушу уколдо экени болуп деп. Ошо үчүн мен чакырып кетесем, бардык чарандарды 18 жаштан жогоркуларга акысыз, бесплатно жасайбыз. Бардык элге акысыз вакцина. Жанагы айыл өкмөтүнүн менен да байланыштуу болуп атабыз. Жана жума намазында айтылды. Келиңиздер, алыңыздар бесплатно деп. Эми колдон келиши эртерээк алыш керек да. Канчалык эртерээк алсак, ошончо эртерээк кутулабыз коронавирустан. Канчалык кечирип калсак, чогула берет. Ошо сиздер барыңыздар чакырып кетти. Рахмат сизге чоң. Ишиңизге ийгилик, албан ийгиликтер болсун. Элибизге, жерибизге тынччылык болсун. Элдер оорубасын. Бизге иш таба алат, жакшы иштерде жүрүш керек элебиз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, демек вакцина алуунун
эч кандай организмге зыяны жок. Ошондуктан жалпы элди, жалпы тургундарды ковидке каршы вакцина алууга биз дагы чакырып кетебиз. Элибизде тынчтык болсун. Ылайым эле жакшы күндөрдү насип кылып, ушул ооруду жеңип, Кудай буйрса, ковидтен тез арада кутулуп кетүүнү Кудай насип кылсын. Көрүшкөнчө.